Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн тарбиялык саат. Бүгүнкү биздин темабыз 9 май улуу жеңиш күнү. Балдар, бүгүнкү сабактын максаты улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына карата маалымат аласыңар. Ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар өсөт. Ата мекенди сүйүүгө жана аны коргоого тарбияланасыңар. Балдар, бүгүнкү сабакты баштоодон мурда келгиле 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган жеңиш күнү деген ырды силер менен биргеликте ырдайлы. Төрт жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүккө согуш дарты жабышкан, жапжаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер астынан түбөлүк жай табышкан деген ыр саптарында айтылгандай, балдар, ар жылы жагымдуу жаз мезгили жан дүйнөгө жылуулук алып келгени менен 1945 жылдын
ушул күнүн жана ушул мүнөттөрүн аргасыз эстөөгө мажбурлайт. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңден ашык адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланышкан. 29 адам даңк орденинин ээси. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Балдар, алардын арасында биздин айылыбыздан 89 жоокер кетип, 29 гана айылыбызга кайтып келген. Калган 60 жоокер курман болгон. Балдар, бүгүнкү күндөгү биздин жыргал замандын түптөөчүсү улуу ата мекендик согуштун ардагерлери болуп саналат. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлери тарыхта аты алтын тамгалар менен басылган ат көтөргүс жүктү аркалап, ушул күндү бизге тартуулаган өчпөс жылдыздай болгон улуу инсандар. Алардын көрсөткөн эрдиктери эч качан унутулбайт. Балдар, үйгө тапшырма. Өзүңөрдүн айылыңардан улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлердин аты жөнүн дептериңерге жазып алгыла. Жана 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган ырлардан жаттап, аны көркөм айтып бергиле. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деген ойдомун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.